Бишкек шаарынын көпчүлүк көчөлөрү бир канча жылдан бери оңдоло элек. Бул көрүнүш Жукеева Кудовкина атындагы көчөдө да кездешет. Мындай кырдаалда машинелердин жүрүүсүнө да бир топ кыйынчылык туулат. Өзгөчө такси айдоочулары көп жапа чегет. Ошого карабастан аларга жүргүнчүлөрдү ташыганга туура келет. Жол өтө начар. Көп эле учурда жапа чеккен учурлар болот. Көп учурда дөңгөлөктөрүбүз жарылат, жол начарланат, чуңкурлар аябай көп. Аз-маз жолдун централдык жолдорду оңдошот, шаардын чет жакасында жолдор оңолгондо. Бир айда бир жол киребиз, болуп калат, бир айда эки жол кирип калабыз. Бул эми биздин өзүбүздүн тапкан акчабыздын жарымы ушул машинанын ремонтуна кетет. Чындыгында эле Совет доорунда курулган жолдор канча убакыттан бери оңдоло элек. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бир нече жолу жол оңдоого каражат бөлүнгөн. Ага карабастан оңдоло элек көчөлөрдүн саны арбын. Өткөн жылы башталган Ош базарынын тегерегиндеги көчөлөрдү оңдоо түзөө иштерин быйыл, тактап айтканда кечээ улантып баштадык. Мындай кечеңдөөнүн себеби өкмөт казынасынан жолго деген акчанын кечиккенинен улам болду. Жакын арада шаардагы Гагарин, Лев Толстой, Донецкий, Алмата, Горький, Авезов жана Чапаев көчөлөрүн оңдоо пландалууда. Андан тышкары Бишкек жолдорун оңдоо үчүн Турциядан алынчу насыя акчадан үлүш бөлүнүшү мүмкүн. Экономика жана монополияга каршы саясат боюнча министр Темир Сариевдин билдирүүсүндө каражаттын 20 же 30 миллион доллары Бишкек шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга жумшалат. Салима Пазиева, Айбек Уметов, Интерньюз.